Эртең кыяматта Аллах Тааланын астына барганыбызда 4 күбө биздин зыяныбызга күбөлүк өтөт экен. Алейка арбаата шухуд. 4 күбө бар экен, биздин зыяныбызга Аллах Тааланын астына күбөлүк өтөт экен. Мына ошол 4 күбө тууралуу бүгүн сиздер менен мен айтып берейин деп ушул хутбабыздын темасы Алейка арбаата шухуд. Эртең кыяматта Аллах Тааланын астында ошол 4 күбө жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Аш-шахидул аввал, биринчи күбө. Эртең кыяматта Аллах Тааланын астына барганыбызда биринчи биздин кылган иштерибизге күбө боло турган Аллах Тааланын астында биринчи аш-шахидул аввал фахуа хадихил арду аллати тамши алейха. Барыбыз мына үстүндө жашап, мындай мечиттерди салып, керек болсо эгин эгип, кош айдап, ошол өзүбүз баар таап, керек болсо ошолдон өзүбүздүн рызкыбызды таап жеп жүргөн, же болбосо үйлөрдү куруп алып, же болбосо ушундай жаркыраган Аллах Тааланын үйлөрү болгон мечиттерди куруп алып, же болбосо мына шаарларда көчөлөрүбүз салынып атат, заңгыраган көчөлөрдү салып алып, жолдорду салып алып, мына ошол үстүндө жашап жүргөн ушул жер эртең кыяматта күбө болот экен. Биздин зыяныбызга Аллах Субханаху ва Тааlanın астында мына жер күбө болот экен. Алланын астында эртең кыяматта жер күбө болот десе, кээ бир туугандарыбыз таң калышы мүмкүн да. Кантип эле ушул жер эртең кыяматтын астында, Аллах Тааланын астында, кыяматта Аллах Тааланын астында күбө болсун депчи. Буга Аллах Тааланын сөзү болгон Кур'ани Керимде Зилзал сүрөсүндө ушундай аяттар келет. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Жер силкинип титреген кезде дейт. Эртең кыяматта ушул биз азыр тынч үстүндө жакшы жашап аткан жер кыяматта силкинип титрейт экен. وأخرجت الأرض أثقالها. Ошол жер силкинип титрегенден кийин жер өз астындагы камтыган нерселердин бардыгын жер үстүнө алып чыгып коет экен да. Кайтыш болгон адамдардын денеси, өлүктөр, азыр мына биз аркасынан чуу кылып издеп жүргөн алтын, күмүш жана байлыктардын бардыгын эртең кыяматта Аллах Таала жер үстүнө алып чыгып коет экен да. وقال الإنسان ما لها. Анан инсан, биз адам баласы айтат экенбиз. Кече эле жакшы жашап атпадык беле? Бүгүн эмне болду? Жер астын үстүн болду деп, буга эмне болду деп инсан таң калып айтат экенбиз да, адам баласы. Себеби дегенде жердин астын үстүн болгондон кийин жанагы көк үчкөн, же болбосо баягы канаттуулар учканда, пыр деп учканда жанагы бозуп, мондай бир артынан сапырылып калат да, боздектей болуп. Ошондой болуп бозуп калат дейт да бардык нерселерчи. Мына ошондо инсан таң калып ошону айтат экен да, кече жакшы жатпадык беле? Бүгүн эмне болуп атыр деп. Кыяматта ошондой болот да акыбалы. Дал ошол күнү яума изин тухаддису ахбаруха. Мына биздин айта турган сөзүбүз ушул жерде. Яума изин тухаддису ахбаруха. Дал ошол күнү жер өзүнүн үстүндөгү болуп өткөн нерселердин өтмүштө эмне болсо бардыгынан кабар берип сүйлөйт экен да. Кудай Таалам буйруп коет экен, мына жакшына жаткан үстүндө биз басып жүргөн жер Аллах Тааланын амыры менен эртең кыяматта сүйлөп берет да. Көрдүңүзбү? Жер сүйлөйт десе бардыгыбыз да таң калыштуу да. Буну пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү чечмелеп айтып берет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз мындай деп чечмелейт. Атадруна ма ахбаруха. Жер эртең кыяматта өзүнүн үстүндө өтмүштө эмне болгонун бардыгын кабарлап сүйлөп берет дегени эмне билесиңерби деп сахабаларга кайрылган да. Сахабалар мындай деп жооп беришти. Пайгамбарыбыздын кутман сахабалары: Аллаху ва расулуху а'лам. Аллах Таала билүүчү, жана Алланын расулу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сиз билесиз деп да. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: Ахбаруха. Жер кабарларды алдын айтып, алдын ала сүйлөп берет дегени ан ташхада ала кулли абдин ау аматин бима амила ала зохриха деди да. Ар бир эркек болсун, аял болсун, жер бетинде жасаган ар бир ишинен эртең кыяматта жер кабар берип сүйлөп берет экен да. Кандай болуп сүйлөйт десе, амилта каза ва каза фи маканин каза.
Сиз мындай нерсени жасагансыз, мындай убакытта, мына мындай жерде деп кадимкидей жел тилге кирип сүйлөйт экен да. Фи вактин каза, керек болсо убактысына чейин айтып берет экен. Мындай убакытта сиз ушул ишти жасагансыз депчи. Ошондуктан эч ким көрбөй турган жерге барып бир ишти жасабаңыз. Эч ким жок, өзүңүз жалгыз эле болуп. Бир ишти жасадык. Бирок жердин күбөгө өтөөрүнөн биз капилетте калдык да. Мына жер Аллах Тааланын астында сүйлөгөн. Себеби дегенде биз кабарсыз калсак дагы жер кабарсыз калбайт да. Аллах Таала буйруп койгон, өзүнүн үстүндөгү болгон бардык нерселерди эртең кыяматта айтып жер сүйлөп берет экен. Анткени Аллах Таала ушундай жерге буйруп коет, жер эртең кыяматта ошол нерсени айтып не кылып берет экен, үстүндө басып жүргөн, үстүндө болгон иштер, болгон өтмүштө кандай нерселер болсо, бардыгына кабар берип сүйлөп берет. Жер эч качан Аллах Тааланын сөзүн эки кылбайт экен. Себеби дегенде ал күбөгө өткөн. Мындай экен, бир туугандар, кыяматтын бир күнү, эртең кыяматта бардыгыбыз Аллах Тааланын астына барабыз. Кыяматтын бир күнү биз могу жашап аткан жерде 50.000 жылга барабар болот. Кыяматтын бир күнү, мына бизден азыр сааттар, убакыттар, жыл менен 2023-тө эсептеп атпайбыз, ушу менен эсептегенде кыяматтын бир күнү 50.000 жылга барабар болот. Мына биз жашап жаткан убакыт менен элестетип көрүңүз. Бул дүйнөдө кээ бир адам кыяматтын убактысы менен ала турган болсок, 1 минут, же болбосо кээ бирлери 1 секунд жашап өтүп кетет. Бирок эртең Аллах Тааланын астына барат бардыгы. Ошол жерде кээ бири bir күн сурак берет. Кыяматтын убактысы менен. Биздики менен эсептегенде 50.000 жылга барабар, элестетип көрүңүз. Кээ бир адамдар айлап сурак берет Аллах Тааланын астына барганда. Элестетип көрүңүз эми, 50.000 жыл. Ошондуктан ким каерде кандай нерсе жасады, эч ким көрбөт, көрсөтпөй жасадым дейт. Жерден кабарсыз калдык да. Бирок эртең кыяматта жер күбөгө өткөн. Ошондуктан ойлонушубуз керек экен. Кайсыл жерде кандай жаман ишти жасадык, кайсыл жерде кандай ишти жасадык, ал капилетте калбайт экен. Валиллахил худжатул балига. Аллах Тааланын худжат далили жетиштүү. Мына жер эртең кыяматта сүйлөгөн Аллах Тааланын астындачы. Демек, биринчи күбө эмне болот экен? 4 күбөнүн биринчиси не болот экен? Жер. Эртең кыяматта Аллах Тааланын астында сүйлөп берет экен. Амма шахиду сани, экинчи күбө. 4 күбө дедик, Аллах Тааланын астына алейка арбаата шухуд дедик. Амма аш-шахиду сани фахум ал-малаикату аллазина яктубуна алейна а'малана ва юсаджилуна алейна сайyiатина ва хасанатина. Экинчи күбө таат ибадаттарыбызды жазып тура турган. Biz emne iş atkarbайлык, meyli жаман iş bolsun, meyli жакшы iş bolsun, аларды дагы каттап жазып тура турган, бизди көзөмөлдөп турган периштелер бар. Бизди көзөмөлдөп турган нелер бар экен? Периштелер бар. Оң ийнибизде бир периште турат, сол ийнибизде бир периште турат. Силердин үстүңөрдөн көз салып туруучу периштелер бар дейт Аллах субханаху ва таала аятта. Инфитар сүрөсүнүн 10-чы аятында келет. Wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin деген алар ардактуу жазуучулар. Бизде жазуучулар союзу бар азыр, бардыгыбыз билебиз. Бул кираман катибин, булар ардактуу жазуучулар. Адамдын жакшы жана жаман амалдарын жазып, эч бузбай сактоочу, шурудай тизип койгон нелер бар экен? Периштелер бар. Ардактуу жазуучулар. Ya'lamuna ma taf'alun. Алар силер эмне жасаган болсоңор, эмне ишти аткарган болсоңор, ошонун бардыгын билип турат, жазып турат, алар бардыгын каттап турат экен. Периштелер, көрдүңүзбү? Кээ бир ата-энелерибиз бар, 50-дөн өтүп калды. Кээ бир туугандарыбыз бар, 60-ка келип калды. Качан намаз окуйсуң десеңиз, мына өздөрүнө бир гарантиялап алгандай да, бизде да ниет бар, Кудай буйруса мына жакында пенсияга чыкканда окуп баштайбыз дейт да. Бирок эч кимге эртеңкиге гарантия жок да. Кээ бирөөлөр мына азыр намаз окуйбуз деп туруп бул дүйнөдөн өтүп кеткендер бар. Мына ушул жакшы ишти баштайын деп жүрүп бул дүйнөдөн өтүп кеткен бир туугандыбыз бар.
бир ишти мына азыр баштайын деп туруп, бирок бираздан кийин жасайынчы деп туруп, ошол эки иштин ортосу бизге жакын болгону менен кыяматтын убактысы менен алганда ал өтө узун болот экен да. Ошондуктан жакшы ишти канчалык эртерээк жасалуусу биздин өзүбүз үчүн пайдалуу болот экен. Баягы эки нерсенин ортосу биз үчүн узак болуусу мүмкүн, же жакын болуусу мүмкүн, бирок кыяматтын жана убактысын айттым, элестетип көрүңүз ошол нерсени. Мына окуйм деп намаз өттү. Намаз оку деп айткан баласы деле жок. Же намаз оку деп ал эч кимден укпады. Же болбосо арак ичип, тамеки чегип ушул дүйнөдөн өттү дейли кээ бир туугандарыбызчы. Мейли жакшы ишти жасайм деп кээ бирлерибиз өзүбүз жасаганыбыз бар. Бирок ошол жакшы ишти же болбосо жаман ишти биз групповой жамаат менен жасагандар да бар да. Мисалы аракты жалпылай боруп жамаат менен отуруп ичип аткандар бар да. Ошондойбу? Тамекини жалпылай отуруп чегип аткандар бар. Же жана башка иштерди уурулукту жалпылай кылып аткандар бар. Ошондуктан дайым билип жүрүңүз, сизди эки периште коштоп жүргөнүн эстен чыгарбаңыз. Мейли өзүңүз жалгыз болуңуз, мейли жамаат менен болуңуз, дайым периште сизди эмне кылып жүрөт, коштоп жүрөт. Эстен чыгарбаш керек ал нерсе. Эч кимге көрсөтпөй жасадым дедиңиз. Эч ким ушул нерсе көрүнбөй калган нерсе, билинбей калган нерсе ушул мойдон билинбей эле калсынчы. Эч ким билбей эле койсун, көрбөгөн нерсе көрүнбөй эле койсун калсын дегенибиз менен, бирок Аллах Тааланын биз бир сөзүнү эстен чыгарып коет экенбиз дайыма. Аллах Субханаху ва Тааланын бир сөзүнү биз эмне кылып коет экенбиз? Эсибизден чыгарып коет экенбиз. Ал Зухруф сүрөсүнүн 80-аятында Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн кереметтүү Кур'аны Керимде мындай деп баяндайт экен. Ам яхсабуна алла ла насмау сиррахум ва najwahum бала ва русулана ладайхим яктубун. Же алар дейт адам баласы өз аралары, өз ортолорунда жашыруун шыбырашкандарын бизди укпайт деп ойлошобу дейт Аллах Субханаху ва Таала. Же болбосо элчилерибиз, периштелер жазып турганын алар билишпейби дейт. Мына эртең ошол периштелер бизге кыяматта күбөлүк өтөт дейт да. Адамзат өлөрү менен анын амал китеби жабылат. Бул дүйнөдөн кайтыш болдугондо адам баласы анын амал китеби жабылат. Бирок кайрадан эртең Аллах Субханаху ва Тааланын алдына барганда Алланын буйругу менен тирилет дагы эсеп берерде дароо ошол баягы жаман амалдар жазылган, жакшы амалдар жазылган китеп Аллах Тааланын алдына ачылат экен да. Ошону эстегиле дейт. Аллах бизге эмне деп эскертип атат? Ошону эстегиле дейт. Исра сүрөсүнүн 13-14-аятында келет экен: "Ва нухриджу лаху яумал кыямати китабан ялқаху маншура. Иқра китабак кафа би нафсика ал-яум алейка хасиба." Кайра тирилүү күнү Аллах Тааланын астына бардыгыбыз тирилебиз да. Ошол кайра тирилүү күнү биз дейт Аллах Субханаху ва Таала алардын алдында ошол баягы жакшы амалдары, жаман амалдары жазылган китепти алчып алдына коёбуз дейт баягы инсандын алдына эртең кыяматта. Анан күнөө сооптору жазылган китепти алдына коюп туруп, "Иқра китабак", оку китебиңди дейт экен да. Оку китебиңди. Бүгүн сенин жаның өзүңө эсеп кылууга, бүгүн өзүңө өзүң жетиштүү болоор дейт Аллах Субханаху ва Таала айтат. Бүгүн өзүңө өзүң кылган иштериң жетиштүү болоор. Өзүңө өзүң кылган душмандыгың жетиштүү болоор. Өзүң окуп көр дейт экен да. Ар ким өзү кылган нерсесин Аллах Тааланын астында окуйт. Баягы китепти ачканда, периштелер жазып койгон китепти ачканда, ар ким өзү кылган нерсесин өзү окуйт. Сиз ойлооңуз, ал жерде периштелер ашыкча жазып коет, же кем жазып коет деп, же кичине нерсени калтырып коет, чоң нерсени чоң экен деп жазбай коет деп ойлооңуз. Бардыгы шурудай тизилип турат. Эмне иш жасасаңыз, кыпындай жакшылык жасасаңыз да ошол китептин ичинде жазылып турат. Чоң жакшылык жасасаңыз да ошол китептин ичинде эмне болуп турат экен, жазылып турат. Аллах Таала эч кимге зулумдук кылбайт. Себеби Аллах Таала бизди өзү жараткан. Аллахтын адилеттүүлүгү мына ушул нерседе турат да. Аллах Таала кыпындай дагы инсанга зулумдук кылбайт. Ар ким баягы жазылган нерсени, периштелер жазып койгон нерсени өзү окуйт экен да. Анан кээ бир жерде жазылган нерселерди окуп туруп биз инсанбыз да. Кээ бир жерин айтат экен. Ушул жерде
периште кошуп жазып коюптур дейт экен инсан. Инсан көрдүңүзбү ушул жерде периште кошуп жазып коюптур. Мен мына ишти жасаган эмесмин дейт экен. Же болбосо жасаган ишине келгенде, ооба мен жасагам дейт экен да. Ооба, ушул нерсени жасагам дейт экен. Себеби биз инсанбыз. Иннаха лахзатун ажиба дейт да. Бул өтө Аллах Тааланын астында бул туруу, бул өтө таң калыштуу иш болот экен да. Ар кимге өз китебини өзү оку деп, ар ким кылган иштерини өзүнчө бир Аллах Тааланын астында бир өзгөчө көрүнүш болот экен да. Мен бейишке киремби, же тозокко киремби, эч ким билбей турган убакта Аллах Таала эмне кыл деди? Өз китебиңди өзүң окуп көрчү дейт экен. Алгач китебиңди окугун, анан өзүң салмактап көр. Кандай жагы сенде көбүрөөк болгон? Жакшы ишти көп жасадыңбы, же жаман ишти көп жасадыңбы дейт экен да. Адам баласы жана айттык, жакшысына келгенде мойнуна алат, ооба жасагам деп. Жаманына келгенде эмне кылат экен? Төгүнгө чыгарат да. Себеби биз инсанбыз. Инсан деген бул унутчак, нисиян деген сөздөн келген. Бир унутуп коет экен бизге. Аллах Таалага берген уадабызды унутуп коет экенбиз да. Көрдүңүзбү? Тануучу да. Ар бир адам ойлошу мүмкүн. Аллах Таала мынай өзүнүн алдына жалгыздан чакырса жакшы депчи. Бирок кээ бирде жана айттым го, биз көпчүлүк менен кылып койгон күнөөлөрүбүз да бар да. Группа кылып койгон күнөөлөрүбүз бар. Көпчүлүк болуп, группа болуп бар бир нерсени урдаганбыз. Группа болуп бар, жамаат болуп бар туруп, арак ичкенбиз. Ошондой да күнөөлөрүбүз бар да. Эртең айтса Аллах субханала ва таала, эй баланчанын баласы баланча, ата менен бала бир күнөө иш жасаган болсо, сен атаң менен кел. Же болбосо, эй зинакор баланчанын баласы, кел деп Аллах Таала өзүнүн астына чакырса элестетип көрүң. Эй баланчанын баласы баланча, баягындай алкаш деген сөз бар бизде. Арак ичкен адам, кел бери, же бир сүткор, процентке акча бергендер бар. Баланчанын баласы кел бите, Аллах Таала өзүнүн астына чакырса элестетип көрүң. Аллах Тааланын астында турасыз да. Бул кандай көрүнүш экенин элестетип атасызбы? Кандай көрүнүш болот Аллах Тааланын астында? Яума янзурул мар'у ма каддамат ядаху ва якулул кафир. Ан-Наба сүрөсүнүн 30-аятына келет. Ошол күнү дейт Аллах Тааланын астында, мына ошол күнү. Ар бир адам өз колу менен жасаганын көрөт дейт да. Өз колу менен жасаганыңызды ар бир адам китебиңизден көрөсүз. Чын эле мен ушул нерсени жасадымбы, же ушул нерсени жасабадымбы деп көрөт экенсиз ошонун алдында. Кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, кантип эле ушул нерсенин баарын жаса берсин депчи. Кантип эле ушул кыпындай болсо деле жазып койду деп. Бул тууралуу Каф сүрөсүнүн 44-аятында мындай дейт Аллах субханала ва таала. Ла югадиру сагирatan ва ла кабирatan илля ахсаха. Аллах Таала ал китепте кичинени бул кичине экен, же болбосо бул чоңду чоң экен деп койбойт дейт. Бардыгыны тизмектеп туруп, не кылат экен? Баягы амал китепте жазылып турат экен. Бардык кылган нерсеңиз. Сиз ойлоңуз. Кичине нерсе кичине бойдон калып кетет деп ойлош керек экен. Бардыгы тизмектелип жазылып турат. Ошон үчүн фамай ямал мисқала зарратин хайра яра. Ким бир Аллах Таала мындай дейт. Ким бир эгер кыпынчалык, эң кичинекей молекула бизде эмне? Атомбу? Атомчолук жакшылык кылса, ошонун жакшылыгын көрөт экен эртең Аллах Тааланын астында. Фамай ямал мисқала зарра, мисқал заррачалык дейт бизде кыргыздарда. Атомчолук, заррачалык жамандык кылсаңыз, Аллах Тааланын астында ошонун жамандыгын көрөсүз. Себеби Аллах Тааланын адилеттүүлүгү ушул нерседе да, көрдүңүзбү? Эч кимге зулумдук кылбайт Аллах субханала ва таала. Ал мээримдүү, ырайымдуу биз үчүн. Эч кимге зулумдук кылбайт. Кимде ким атомчолук, бир айттык, аны жакшылык кыла турган болсо, Аллах Тааланын астында көрөт. Ким атомчолук жамандык кыла турган болсо, аны Аллах Тааланын астында көрөт экен. Ва важаду ма амилу хадира ва ла yazlimu rabbuka ahada дейт. Каф сүрөсүндө келет экен. Жасагандарны инсандар өз алдыларына бая китептен табышат дейт. Бирок Аллах Таала эч кимге адилетсиздик кылбайт дейт да. Аллах Таала эмне экен? Адилеттүү зат. Адилеттүүлүгү мына ушул нерседе турат да. Бардыгы так ширидей тизилип, шурудай тизилип такталып турат экен. Экинчиси мына ушул периштелер. Сиз ойлоңуз, бир жерге барып жашыруун, баягы бир устаз айтат го, устаз айтат, шагирттердин бардыгын чогултат дагы, мынагу тоокту эч ким көрбөгөн жерге барып союп келгиле дейт да. Эч ким көрбөсүн дейт. Ошондо бардыгы бирөө подвалга кирип алып, бирөөсү болсо токой дарылап кетет, бирөө да мындай болуп, анан бир бая шагирти жок да.
Анан баягы союп келгендердин бардыгын баягы короздордун бардыгын шорпо кылып ичип, тамак ичип, эми бүтүп колуну жубайын деп атса, баягы титиреп баягы шагирти келет да. Анан баягы таң калып сурайт, баягы деди, сен эмне соя албадыңбы, эмне эч ким көрбөгөн жерди таппадыңбы деп устазы сурайт да. Анан баягы шагирти жооп берет. Я устаз дейт, устаз, мен эч ким көрбөгөн жерди таппадым дейт да. Мейли подвалга кирсем деле, мейли токойду араласам деле, мейли кайсы жерге барбайгын, бизди көзөмөлдөп турган биз зат бар дейт да. Аллах Тааладан көзөмөлүнөн чыга албадым дейт да. Анан баягы жерде баягы устаз айтат, бүгүнкү имтихандан, бүгүнкү экзаменден мына ушул гана өттү дейт да, ушул шагирт өттү дейт да. Башкалары подвалга кирип эч ким көргөн жок деп муздап келе бериптир да, көрдүңүзбү? Сиз да ошондой болуп эч ким көргөн жок дегениңиз менен сизди көзөмөлдөп турган нелер бар экен, периштелер бар экен, көрдүңүзбү? Периштелердин көзөмөлүнөн сыртта сиз эч нерсе жасай албайсыз. Жер үстүндө жасайсыз. Кандай кылмышты кылбаңыз, кандай жакшылык болсун, кандай жамандык болсун, ушул не жердин үстүндө болот да. Эртең кыяматка барганда жана айттым, биринчи күнүнө жер сүйлөп берет, кадимкидей тилге кирип сүйлөп берет. Экинчиси периштелер. Амма шахиду салис, үчүнчү күбө ким дейсеңиздер, фахия ал-жаварих. Аллах Тааланын бизге берген бирден бир мүчөлөрү эртең кыяматта күбөлүк өтөт. Аллах Таала мына мүчөлөрдү берди да, мына 12 мүчө заман эсен, бүгүн жума намазга келип атабыз. 12 мүчө заман эмесен эмес, үйүндө ооруп жаткан бейталарда, бейтапканаларда, реанимацияларда, бутун асып койгон, намазга келе албаган бир туугандарыбыз бар. Биз Кудай Таалам ден соолук берген экен, ушул жерге эмнеге келдик? Жума намазга келип атабыз. Карачы. Аябай чоң бир неамат да булчу. Ырыс дөөлөт бакталай деп ушуну айтыш керек да. Эми Аллах Субхана ва Таала бизге берген бирден бир эң чоң байлыгыбыз бул бизге берилген мүчөлөр. Эмне десеңиз, ал-ядан эки кол, ал-кодаман эки бут, ал-айнан эки көз, ал-узунан не? Эки кулак. Ал-лисан мисалы тил. Ушунун баары эртең кыяматта күбөлүк өтөт. Сиз ойлоңуз. Ушул дене мүчөлөрдүн бардыгы эртең кыяматта күбөлүк өтөт. Периштелер жазыптыр. Жаманына келгенде эмне кылдык? Тандык. Жакшысына келгенде эмне болдук? Ушул нерсени кылганмы деп ыраза сүйүндүк да. Эми кыяматта эртең мындай болот экен. Аллах Субхана ва Таала Ясин сүрөсүнүн 65-аятында мындай деп баяндайт. Ал-яума нахтиму аля афвахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду аржулухум бима кану яксибун. Бүгүн биз алардын ооздоруна мөөр басабыз дейт. Эртең кыяматта Аллах Субхана ва Таала не басат экен? Оозго мөөр басат экен. Ооздорун биз бүтөп салабыз дейт. Бизге алардын колдору сүйлөп берет дейт. Кыяматта эртең колдор сүйлөйт мына. А буттары алар эмне кылгандары тууралуу бизге күбөлүк өтөт дейт. Бизде да ушундай сөз бар. Бирөө сүйлөп атса, бияктан тур, онун оозун жапчы дейбиз да. Оозун жап десе, эртең кыяматта да Аллах Субхана ва Таала ошондой болуп мөөр басат экен да. Сүйлөйүн десеңиз, тилиңиз сөзгө келбейт. Сүйлөй албайсыз. Бизге ошондой эле дейт, алардын оозуну жапкандан кийин нелери сүйлөп берет дейт, колдору сүйлөп берет дейт. Кол сүйлөп берет экен, кантип уурдаган, кантип кол койгон, кол коюп туруп жегендер бар да бизде. Кантип уурдаган колу менен барып, кантип өлтүргөн, ушулардын бардыгы эртең кыяматта кол сүйлөп берет экен. Кол сүйлөйт десе ишенбейсиздер. Кол бул дүйнөдө эле сүйлөп берет. Кандай дебейсиздерби? Мына дүлөөлөр мектебине барып келсеңиздер азыр, коллор раса сүйлөп атат. Мындай кылат, өздөрү түшүнөйт да. Бул дүйнөдө эле сүйлөйт экен да, кол, көрдүңүзбү? А эртең Аллах Тааланын астына барганда ал жерде көрөбүз кандай сүйлөөрүн. Эмне жасаганы тууралуу буттары күбөлүк өтөт экен. Мына бут менен басып барасыз да. Жаман иш жасаганда да, жакшы иш жасаганда бутуңуз менен басып барасыз да. Би дейт экен, мени менен би ямши иля сирка, мени менен уурлук кылганга баскан. Би ямши иля зина, мени менен зинага, аягы суюктукка мени менен басып барган дейт экен. Бирөөдүн үйүнө азыр ууру кирип чыкса, азыр бул дүйнөдө деле буттун тамандын изин алып туруп, ботинканын изин алып, жол болсо оногу тетиги сыртта турган машинелердин дөңгөлөктөрүнүн изин алып таап коюп атабы? Таап коюп атат. Көрдүңүзбү? Бул дүйнөдө эле сүйлөп берип атат уже. Эртең акыретте да ошентип сүйлөйт экен. Яума изин
Торадуна ла тахфа минкум хафия дейт. Ошол күнү бүтүндөй жашаган изибиз, бүтүндөй жасаган ишибиз бетибизге тутулат экен. Эч кимге эч нерсе жашыруун болбойт Аллах субханахунун алдында. Бардыгы ачык айкын, бардыгы адилеттүү, бардыгы ачык айкын. Эч ким эч нерсени жашыруун не кылат, калтыра албайт. Бардыгы ачык айкын. Ошол себептен бул дүйнөдө бардыгыбыз үчүн амал жасоо бар. Мына азыр Кудай Таалам бизге мүмкүнчүлүк берди. Каалаганыңдай амал кыл. Пайгамбарыбызга да айткан Жабраил периште: "Эй Мухаммад алейхиссалам, иш маши, каалаганыңдай жашагын. Каалаганыңдай амал жасагын. Бирок эртең баары бир башыңда өлүм бар" деген да. Бизде да ошондой. 60 жылбы, 70 жылбы, 80 жылбы, бирок башыбызда өлүм бар. Бирок бул дүйнөдө биз үчүн не бар экен? Амал жасоо бар. Амал жасап кал. Эртең кыяматка барганда Аллах Тааланын астына ал жерде эсеп бар, эсеп беришиң бар. Ал жерде амал жок. Эсеп беребиз Аллах Тааланын астында. Көрдүңүз? Ошон үчүн Азирет Умар айткан: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Өзүңдү өзүң эсептеп, аркаңды карап, мен кандай иш жасадым деп өзүңдү эмнеге көрүп кой дейт? Эсептеп көр дейт. Вазину амалакум кабла ан тузану. Сени башка бирөөлөр кылган амалыңды таразага койбостон мурда өзүң аркаңды карап кылган ишиңди таразага коюп көр дейт Аллах субханаху ва таала. Ушуну пайгамбардын хадисини Хазирет Умар не деди? Жеткирип атат да бизге. Бу дагы эч нерсе эмес экен. Аммал амру яздад харран ва шиддатан индама тантиqu саирул жулуд. Бул да эч эмес. Иш дагы катуулайт экен. Будан да катуу болот экен эртең ахиретте иш. Түйшүк, кайгы капа, бардыгы кайгы капа. Мен тозокко барамбы, мен бейишке керемби деп Аллах Тааланын астына турасыз. Колдор, мүчөлөр, бүт нерселер сүйлөп бүткөндөн кийин эмне сүйлөйт экен? Мына тери, клеткалар сүйлөйт экен Аллах субханаху ва тааланын алдында. Тери, мына тери бар го? Тери сүйлөйт экен. Тери сүйлөйт десе таң калатабыз биздин адамдарчы. Клеткалар сүйлөгөндө анан адам ошол жерде инсан жыгылат экен да бардык нерсе. Аллах Таала көрдүңүзбү? Бардыгын адилеттүү жасап келет экен да. Эртең клеткалар сүйлөгөндө анан бардыгы ачыкка чыгат экен. Бул тууралуу Фуссилат сүрөсүнүн 20-аятында Аллах субханаху ва таала айтат: "Хатта иза ма жауха шахида алейхим сам'ухум ва абсарухум ва жулудухум бима кану я'малун" деди да. Акыры алар эртең баягы махшар майданына алып келгенден кийин, жеткен кезде махшар майданына Аллахтын каардуу баягы сурак соту башталган убакта аларга өздөрүнүн нелери дейт, кулактары, көздөрү жана терилери алардын бул дүйнөдө эмне иш жасагандыгын айтып сүйлөп берет дейт. Терилер. Тери сүйлөйт десе, баарыбыз таң калабыз да азыр. Бул дүйнөдө азыр силерге таң калыштуу болуп атса керек. Бардыгыбыз үчүн кээ бир нерселер таң калыш. Кантип эле кыяматта Аллах Тааланын астында ушундай болсун депчи. Периштелер аларды баягындай тозокко кирүүчүлөрдү тозокко айдап келген убакта, алар дагы адам баласы ушундай экен да бая жерде. Бизге адилетсиздик болуп атат. Бизге адилет мамиле болбой атат деп кекетишип, кээ бирлери биз кандай болуп атат деп доорунуп, ошондой болгондо ар бир клетка сүйлөп берген убакта анан ошондо жыгылат экенбиз да. Клетка кантип сүйлөйт? Бул дүйнөдө эле клетка терилер сүйлөп берип атпайбы? Мисалы, бул дүйнөдө азыр 6 миллиард, 6,5 миллиард, 7 миллиардка жетип атат адамдардын саны деп атабыз, 6 миллиард, 6,5 миллиард. Мисалы, шайлоого барасыңар силер, шайлоого барганда мында биометрический колду коюп атасыңар. Биринки биринен 6,5 миллиард ердики клеткалар бирине бири окшобойт. Аллах Тааланын кереметин караңыз. Бир клетка экинчи клеткага окшобойт. Адам атадан эртең акыркы инсанга чейин кыяматта канча адам жашап өткөн болсо, биринчи клеткасы биринчи клеткага окшобойт. Ахсанул халикин, эң мыкты жаратуучу Аллах субханаху ва таала, көрдүңүзбү? Эртең клеткалар мына бул дүйнөдө эле сүйлөп атат да. Терини мисалы, распечатка алып туруп, азыр мына органдар распечатка алып келиптер деле сиздикиби же сиздики эмеспи аныктап коет. Көрдүңүзбү? Тери бул дүйнөдө сүйлөйт бекен? Эртең кыяматта ошон үчүн клетка бирине бири окшобойт, эртең кыяматта сүйлөп берет Аллах Тааланын астында. Клетка сүйлөгөндө, тери сүйлөгөндө эмне болот экен? Адам баласы анан ошол жерден анан бардыгына башы ийип макул болуп берет. Ошол жерде ый кайгынын үстүндө адамдар өз дениси менен өзү сүйлөйт, өз мүчөсү менен өзү сүйлөйт, таң калыштуу кыяматта. Эмне болду деп бутуң айтат кезинде, сүйлөй эле койсоң болбойбу? Колуңа
ошентип таң калыштуу нерселер болот экен да. Инсан өзүнүн денесине өзү сүйлөп калат экен эртең кыяматта. Не дейт? Тозокко бир кадам калган убакта адам өз мүчөсүнө минтип кайрылат экен. Өз мүчөсүнө, сен сүйлөй эле койсоң болмок, айтпай эле койсоң болмок деген сөздү айтканда, Аллах субханаху ва таала мындай дейт экен. Аятта ва қалу ли жулудихим лима шахидтум алайна қалу антақаналлах аллади антақа кулла шей. Алар терилерине кайрылат дейт адам. Инсан эртең кыяматта терине кайрылат. Эмне үчүн бизге күбө болуп атасың? Эмне үчүн сен мага күбө болуп атасың деген убакта тери эмне деп жооп берет экен? Бизге баарын сүйлөткөн Аллах Таала буйрук берип сүйлө деди. Эмне кылайын дейт экен да. Бардыгын сүйлөткөн Аллах субханаху ва таала мага да буйрук берди, эмне кылайын дейт экен? Териле сүйлөйт экен да. Элестетип көрүң. Эч кимдин кудурети Аллах Тааланын кудуретинен күчтүү эмес. Аллах субханаху ва таала ушунчай кудуретке ээ, көрдүңүзбү? Бардыгы ачык айкын, адилеттүү. Ал күнү эч ким мындай бир нерсеге жашыруу, бир нерсе мындай купуя өтүп кеткен. Бул дүйнөдө болот экен ал бир нерсечи, бири-бири менен бири сүйлөшмөй. Сотто жана башка нерседе сүйлөшүп, ишти кыскартып, жана башка нерсе кылып коюу бул дүйнөдө болушу мүмкүн. Аллах Тааланын астында бардыгы адилеттүүлүк менен өтөт. Эч кимге эч нерсе жашыруун эмес. Бардыгы ачык айкын. Аллах бизге тил берип койду, бардыгын берип койду, биз эмне кылайын дейт экен да, мүчөлөрдүн бардыгы. Бардык нерсени сүйлөткөн Аллах Таала сүйлөдүп атса эмне кылайын дейт экен да, көрдүңүзбү? Тери. Бул үчүнчү күбө болду. Биздин мүчөлөрүбүз кыяматта өтөт. Төртүнчү күбө ким болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Мына 4 күбө деп 4 күбө жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Төртүнчү күбө бул экен. Амма шахидур раби ал-вахидул каххар ар-рахман ар-рахим ал-маликул жаббар. Аллах субханаху ва таала өзү экен да. Төртүнчү күбө. Жалгыз жана каардуу, райымдуу жана мээримдүү, бүтүндөй ааламдын ээси болгон Аллах Таала өзү күбө болот экен эртең кыяматта. Каяка качып кутуласыз, элестетип көрүң. Аллах өзү күбө болот. Авалам якфи би раббика аннаху ала кулли шейин шахид. Фуссилат сүрөсү 53-аят. Роббиңдин ар бир нерсеге күзөө болуп, көзөмөлдөп туруучу экендиги сага жетиштүү эмеспи дейт. Аллах Тааланын көзөмөлүнөн сыртта эч кимибиз эч жака чыга албайбыз. Аллази ярака айнама кунт ва я'ламу бихалик. Кайсы жерде болбогун, кандай абалда жашабагын, Аллах бардык нерсени билип туруучу. Аллахтын көзөмөлүнөн сыртта эч бир нерсени жашай албайсыз. Инналлаха ла яхфа алейхи шей'ун фил арди ва ла фис сама. Аллахтын көрүү жана билүүсүнөн эч нерсе, эч ким жашынып, же бир эч нерсе, эч бир оюн дагы жашыра албайт керек болсо. Аллах үчүн жерде, асманда жашыруу нерсе жок. Себеби деген Аллах субханаху ва таала бардыгын өзү жараткан. Ва хуа маакум айнама кунтум. Кайсы жерде, ким менен болсоңор да, кандай абалда болсоңор да, Аллах субханаху ва таала, Аллах силер менен бирге. Мейли иманда жаша, мейли иманда жашаба, бирок эртең кыяматта Аллах Тааланын астына барганда эмне кылат десеңер? Аллах Таала силерди ошол жерде эмне кылып атат? Өзү көзөмөлдөп турган зат. Баары бир ошонун алдына барып келебиз, эртең бардыгыбыз. Валлаху я'ламу ма фи кулубикум. Аллах силердин жүрөгүңөрдүн түпкү тереңинде эмне нерселер болуп жатканын билип турат. Бизде эң негизги кемчилик ушул да. Эң негизги кемчилик ушул. Аллах көзөмөлдөп турат дегенден сыртта жашап калганбыз да. Ошон үчүн сол жака уруу берет биздикилерчи. Мейли чоңдорубуз болсун, мейли башкабыз болсун, Аллах көрүп турат деген нерсе болсо, андай болмок эмес. Андай иш болмок эмес. Анда сол жака уруу бермек эмес да. Бизде Аллахтын көзөмөлүнөн сыртта жашайбыз деген нерсе кээ бир адамдардын жүрөгүнө отуруп калган да. Аллах Тааланын көзөмөлүнөн сыртта жашайбыз деген нерсе адамдын жүрөгүнө отуруп калганда, ошол себептен күнөөгө кирип кетебиз, ошол себептен сол жака басып кетебиз. Эгерде ошол нерселер биздин жүрөгүбүздө болсо, Аллах Таала мен дайым көзөмөлдөп турат, Аллах көрүп турат деген нерсе биздин отуруп калганыбызда, анда биз андай күнөөгө, жаман нерселерге бармак эмеспиз. Алам я'лам би анналлаха яра. Күнөө кылып жаткан инсан Аллах Таала көрүп турарын билбейби деп Аллах Таала өзү суроо атат Куранда. Күнөө жасап жаткан инсан Аллах Таала көрүп турарын билбейби дейт Аллах субханаху ва таала. Куран узатып атат суроону, көрдүңүзбү? Аллах көрүп турарын билбейби? Билбегендик үчүн инсан экенбизди адашат экенбиз да.
инсан экенбиз, адашып жасап коет экенбиз. Эч ким укпасын дейсиз, эч кимге айтпа дейбиз, эч ким укпасын деп шуурайбыз, бирок валлаху ясмау тахаурукума дейт. Мужадала сүрөсү. Аллах силердин майда кыпындай сүйлөшкөн, шуурашканыңарды да угуп билип турат. Аллага бул нерсе жашыруун эмес, Алладан өткөн күбө жок экен. Эң күбөлөрдүн күбөсү ким экен? Валлах валиллахил худжатул балига, да Аллах тааланын далил күбөсү бардыгыбызга жетиштүү. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала ушул 4 күбөдөн сырткары эч нерсе жасай албаарыбыз баарыбызга белгилүү болду. Кудай таалам ошол себептен бардыгыбызга эң бактылуу адам ким десе, Кудай таалам буйруган нерселерди жасаган адам бактылуу адам. Пайгамбарыбыз буйруган нерселерди жасаган адам бактылуу адам. Аллах таала тыйган нерселерден тыйылган адам бактылуу адам. Пайгамбарыбыз тыйган нерселерден тыйылган адам кандай адам экен? Бактылуу адам. Ошондуктан Кудай таалам бардыгыбыз бүгүнкү айтылган маселелерге амал кылууну насип кылсын. Кудай тааламдан аткарган буйруктарына бардыгыбызды бекем кылсын, тыюуларына бардыгыбызды бекем кылсын. Кудай таалам баарыбызды жакшылыктын үстүнө кылсын.